Бүгүн өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси Молдокун Абдылдаевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты болду. Ага маркумдун жакындары, достору, бийлик өкүлдөрү жана мамлекеттик кызматта аны менен бирге иштеген кесиптештери келишкен. Молдокун Абдылдаев 1960-жылдын 22 августунда Нарын облусунун Атбаш районунун Атбаш айылында жарык дүйнөгө келген. 1982-жылы Скрябин атындагы Айыл чарба окуу жайын ийгиликтүү аяктап мал доктуру адистеген. Андан соң Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинен укук таануучу юрист адистигине ээ болгон. Эмгек жолун Нарын облусунун Атбаш районундагы 25-партсъезд атындагы совхоздо ага ветврач болуп баштаган. 2007-2008 жылдары өкмөттүн аппаратында бөлүм башчы, акыйкатчы аппаратында аппарат жетекчи, президенттик аппаратта бөлүм башчы, ал эми 2014-2018 жылдары Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратында жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. Ал эми ушул күнгө чейин Кыргыз өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси кызматын аркалап келген. Өлкөбүзгө сиңирген күжүрмөн эмгеги бааланып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер наамына ээ болуп, 18 ведомстволук медальдар жана баалуу сыйлыктар менен сыйланган. Абдылдаев Молдокул Абдылдаевичтин үй бүлөсү менен мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгы тууралуу маалыматты терең кайгыруу менен кабыл алдык. Молдокун Абдылдаевич агабыз адамдык бийик парзды ак туткан адам эле. Жан дүйнөсү, руханий байлыгы, адамгерчилиги менен айырмаланып турчу. Жора жолдошторуна, бул үй бүлөнүн азабына, кайгысына тең боор толгоп олтурган бардык адамдарга Кыргыз Республикасынын президентинин атынан, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынан көңүл айтабыз. Аза кайгысын бөлүшөбүз. Бул биз үчүн дагы чоң жоготуу.